Саламатсыздарбы, жаңылыктар программасы эфирде. Аны мен Айбегим Набиева таныштырам. Алгач кыскача түрмөккө назар салыңыздар. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-нчи юбилейлик сессиясынын жогорку деңгээлдеги жумалыгынын иш-чараларына катышуу үчүн Нью-Йорк шаарына барды. Мамлекеттик тил күнүнө 36 жыл. Бүгүн эне тили дагы бир ирет дагазаланып, иш-чаралар менен коштолду. 2026 жылы боло турган жогорку кеңешке депутаттарды шайлоодо мурдагыдан өзгөчөлөнөт. Буга чейин 36 округ болгон болсо, келерки шайлоодо 6-га кыскарып, 30 округ болушу күтүлөт. Программабызды расмий кабарлар менен баштайбыз. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-нчи юбилейлик сессиясынын жогорку деңгээлдеги жумалыгынын иш-чараларына катышуу үчүн Нью-Йорк шаарына барды. Иш сапардын алкагында өлкө башчы бир катар маанилүү жолугушууларга катышты. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-нчи юбилейлик сессиясынын жогорку деңгээлдеги жумалыгынын иш-чараларына катышуу үчүн Нью-Йорк шаарына барды. Садыр Жапаровду АКШ президентинин глобалдык өнөктөштүк маселелери боюнча атайын өкүлү Паоло Замполи жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Иш сапардын алкагында Садыр Жапаров Улуу Британиянын мурдагы премьер-министри, учурда Глобалдык өзгөрүүлөр институтунун аткаруучу төрагасы Тони Блер менен жолугушту. Анда Кыргызстан менен Глобалдык өзгөрүүлөр институтунун ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташтыктын келечеги талкууланды. Президент Тони Блерге Кыргызстандын улуттук келечектүү долбоорлору жөнүндө айтып берди. Урматтуу Блер мырза, сиз менен Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун 80-нчи жылдык мааракесинде жолугушуп, таанышып жатканыма кубанычтамын. Сизди Улуу Британиянын жана ушу дүйнөлүк саясатта ордуңуз чоң саясатчы катары билем мен. Кыргыз Республикасы Улуу Британия менен жана Америка Кошмо Штаттары менен деги эле жалпы Европа менен эки тараптуу кызматташтыкты жогорку деңгээлге чыгарууга биз кызыктарбыз. Азыркы учурда биз Кыргызстан улуттук мындай ири долбоорлорду ишке ашырууга бел байлап жатабыз. Урматтуу Блер мырза, ушул жылдын июнь айында сиз Кытайда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы менен жолукканда сиздин консультациялык кызматтарды сунуштаганыңыз мага маалым. Сиздин сунуштарыңызды мен жеке өзүм дагы сиздин оозуңуздан укканга даярмын. Well, first of all, Mr. President, thank you so much for seeing me. It's a great pleasure. Урматтуу президент мырза, мен эң биринчиден сиз менен жолукканыма абдан кубанычтамын. Өз кезегинде Тони Блер президент Садыр Жапаровго жолугушуу жана мазмундуу диалог үчүн ыраазычылык билдирди. Ал мамлекеттик башкарууну модернизациялоо, экономиканы өнүктүрүү, санариптик технологиялар, билим берүү жана башка маселелер боюнча өкмөттөргө консультациялык колдоо көрсөткөн Глобалдык өзгөрүүлөр институтунун ишмердүүлүгү тууралуу айтып берди. Сиздер ушу реформаны киргизип атканыңыздарга Тараптар эксперттик диалогду улантууну жана Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсү үчүн биргелешкен демилгелерди баштоо мүмкүнчүлүгүн кароону макулдашты. Андан ары президент Нью-Йорк шаарында Америка Кошмо Штаттарынын президентинин түштүк жана Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Серджио Гор менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Эки тараптуу ошондой эле көп тараптуу форматтарда, анын ичинде экономикалык өз ара аракеттенүүнү чөйрөсүндөгү мамилелерди чыңдоо маселелери талкууланды. Мындан тышкары миграциялык процесстерди көзөмөлдөө маселелери каралды. Сүйлөшүүгө катышкандар аталган багытта консультативдүү диалогду өнүктүрүүгө өз ара кызыктарлыгын баса белгилешти. 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү. Бул маанилүү датага карата Баткен районунда майрамдык иш-чара уюштурулду. Самалык президентке караштуу мамлекеттик тил комиссиясынын мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмүнүн баш кадиси Асылбек Орозов баштаган тиешелүү кызматкерлердин катышуусунда орун алды. Эй эрендер, эскертерим силерге, чындап кызмат кылам десе ким элге, сүйсүн тили сүйгөн жарын сүйгөндөй,
күйсүн тилге перзентине күйгөндөй. Майрамдык иш-чара Баткен райондук маданият бөлүмү менен райондук администрациянын биргелешкен демилгеси менен өткөрүлүп, алгач Карабак айылында улуттук буюмдардын көргөзмөсү коюлуп, кыргыз тилин даңазалаган ырлар жаңырды. Иш-чаранын максаты эне тилге болгон сый-урматты арттыруу жана аны жаш муундун аң сезимине сиңирүү. Сөзүң дайым назик, ыйык сүйкүмдүү, ар бир тамгаң алтындан кымбат, сактап жүрөм жүрөгүмдө куттуу. Бул жерге маданият бөлүмүнүн бардык тармактары камтылган. Айылдык китепканалар бардыгы өз көргөзмөлөрүн алып келди, тил күнүнө арналган. Ал эми Баткен райондук маданият үйүнүн өнөрпоздору тарабынан чоң концерттик программа тартууланып, Карабак элине жана айырмаланып быйылкы мамлекеттик тил күнү мырзайым кароо сынагын өткөрүп атабыз. Бул кароо сынакта негизинен Карабак айылынын кыз келиндер арасындагы жарыш. Анан ал эми Кыргыз Республикасынын маданият маалымат жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан жакшы байгелүү орундарга жакшы сыйлыктар каралган. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 13-белгисинде кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили деп аныкталган. Андан соң саамалык жыйындар залда улантылып, мамлекеттик мекеме ишканалардын тиешелүү кызматкерлери катышкан отурум уюштурулду. Анда иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү, кыргыз тилин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү жана тил саясатын өнүктүрүү боюнча маселелер көтөрүлдү. Катышуучулар суроо жооп форматында пикир алмашып, сунуштарын билдиришти. Ошол учурда улуттук комиссия жалаң гана мына ушундай муктаждык же зарылдык жаратуу менен чектелбестен, ошол аймактарда мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө өзүнүн салымын кошуу үчүн бир топ иштерди жасап атат да. Айта кетсем, мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн 2021-25 жылдарга программасы бар. Мына ошол программанын алкагында аягында чоң иштер жасалды. Эми анын чекесинен токтоло кете турган болсом, бүгүнкү күндө барыңыздарга белгилүү болгондой, азыр жасалма интеллект бул замандын талабы. Мына ушул талаптан биз дагы артка калбастан, азыр iTil платформасы иштелип чыкты. Бул биздин мамлекеттик тилде сүйлөгөн алгачкы жасалма платформа, интеллект платформасы да. Улут тили менен өзүнүн өзгөчөлүгүн билдирет. Биздин маданият тармагында дагы бардык иш кагаздар, бардык иш-чаралар, деги эле бардык ошо өзүбүздүн күнүмдүк ушул маданият тармагына караштуу иш-аракеттерибиз кыргыз тилинде өткөрүлөт. Себеп дегенде Баткен районунун 99% бул кыргыз улутундагы өкүлдөр түзөт. Ошондуктан бизде бардык эле кыргыз тилинде жүрөт. Тилди даңазалайбыз. Бардык маданий массалык иш-чараларда ошо өзүбүздүн улуттук тил, улуттук каада салт, улуттук ушул көргөзмөлөрүбүздү тартуулап келебиз элге. Эне тил элдин жүрөгү, руханий дөөлөтү. Бүгүнкү иш-чара мамлекеттик тилге болгон сый-урматты чыңдап, жаш муунга тилдин баркы менен наркын таанытууга багытталды. Кыргыз тилин сүйүү, аны таза жана туура колдонуу ар бир жарандын ыйык милдети. Бермет Манасова, Расул Акматов, жаңылыктар. Теманулай кадимден бери тил элдин жүрөгү, улуттун өзөгү болуп келген кыргыз тили биздин маданиятыбыздын, тарыхыбыздын алтын кутусу. Мамлекеттик тил күнүндө эне тилди урматтоонун, сактоонун жана өнүктүрүүнүн мааниси дагы бир ирет белгиленди. Баткен райондук Жаңы Жер айылындагы орто мектебинде мамлекеттик тилдин урматына майрамдык иш-чара уюштурулду. Анын алкагында окуучулар тарабынан эне тилге арналган ырлар аткарылып, кыргыз элинин улуттук баалуулуктары кеңири чагылдырылды. Биздин негизги максатыбыз ушул мектеп окуучуларына, жалпы эле айыл тургундарына, келген конокторго өзүбүздүн тилибиздин нартуулугун, бартуулугун, унутта калып бара жаткан каада салттардын, үрп адаттардын кайрадан жандандыруусуна жана бүгүнкү күндөгү интернет заманында же технологиянын аябай өсүп өнүккөн мезгилде балдардын мындай каада салттарга, өзүбүздүн тилдин баалуулуктарына анча маани бербей калган сапаттарын эске алуу менен бирге өзүбүздүн ушундай бир руханий байлыгыбызды, мурастарыбызды жайылтуу максатында иш-чара өткөрдүк. Иш-чарада улуттук баалуулуктар даңазаланып, салтуу каада салттар сахналаштырылып, улуу мурастарыбызга болгон сый-урмат жана мекенчилдик сезимдер ар тараптуу көрсөтүлдү.
Мамлекеттик тил күнүнө карата Баткен мамлекеттик университетинин көп тармактуу коллежинде да чакан иш-чара өткөрүлдү. Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында мамлекеттик тилдин 36 жылдык мааракеси белгиленип отурат. Майрамдык программада улуттук тамак аштардын көргөзмөсү уюштурулуп, келген конокторго кыргыз элинин даамдуу өзгөчө улуттук азыктары тартууланды. Студенттер өз чыгармачылыгы менен эне тилге болгон сүйүүсүн жана урматын ар тараптан таңазалашты. Бул жерде кыргыздын улуттук наркына, каада салтына, кыргыз турмушуна, кыргыз тарыхына байланышкан укмуш ырларды, биллерди жана ушундай программаны бере алдык деп ишенем. Иш-чаралардын негизги максаты эне тилдин коомдогу ордун бекемдөө, жаш муундун тилге болгон урматын арттыруу жана улуттук нарк-насилди даңазалоо. Динара Курбанбекова, Расул Ахматов, жаңылыктар. Лейлек районунда да кыргыз тилинин 36 жылдык салтанатты райондук маданият үйүндө салтанаттуу белгиленди. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, студенттер, окуучулар катышты. Майрамдык иш-чара мектеп окуучулары тарабынан даярдалган кыргыз тилинин тарыхы тууралуу сахналаштырылган көрүнүш менен башталды. Ар бир жарандын өз эне тилине арналган майрам Лейлек жергесинде да кызуу белгиленди. Иш-чара райондук маданият үйүндө өтүп, мамлекеттик тил гимни менен башталды. Майрамдын алкагында мамлекеттик тил өлкөнүн өнүгүшүндө, элдин биримдигин чыңдоодо жана тарыхты сактоодо эбегейсиз зор күчкө ээ экени баса белгиленди. Мамлекеттик тил бул жөн гана баглашуу куралы эмес, бул элдин жүзү, руху жана ар намысы. Биз кыргыз тилин канчалык сыйласак, өз элибизде, жерибизде ошончолук урматтаган болобуз. Ар бир жарандын ыйык милдети кыргыз тилин үйрөнүү, таза сүйлөө жана кийинки муунга жеткирүү. Мына ушундай аракеттер менен гана тил өнүгөт, жашайт жана өсөт. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, келиңиздер, мамлекеттик тилибизди сактап, өнүктүрүп даңазалайлы. Кыргыз тили биздин сыймыгыбыз. Кылымдан азизинен бүткөн тилим, төнөлүп бул дүйнөгө көз ачканча, жаралып жаным менен бүткөн тилим. Иш-чаранын катышуучуларынын айтымында кыргыз тилин баалап, муундан муунга татыктуу өткөрүп берүү зарыл. Бүгүн мамлекеттик тил күнүнө карата Атайын маданият үйүндө чоң иш-чара болуп өттү. Бул иш-чарага четте калбай Эл Черновай атындагы орто мектебинин дагы мугалимдери жана окуучулары келип катышышты. Чынында кыргыз керемети, анын тилинде кыргыз тилибизди сактайлы, ага аяр мамиле жасап, кылымдан кылымга уланып келе жаткан тилибизди кандай өткөн болсо, ошондой кийинки муунга өткөрүп берели. Батыр элибиз эл жерин, тилин, дилин коргоп, бүгүнкү муунга жеткирди. Бул күнү аймактагы билим берүү мекемелеринин окуучулары жана студенттери тарабынан кыргыз тили даңазаланды. Жашасын кыргыз. Бул тил майрамы тил дүйнөсү көрөнгөлүү нур дүйнө деген темада өтүп, ушул райондук билим берүү бөлүмү, мектептердин окуучуларынын катышуусу менен, ошондой эле жергиликтүү тургундардын, мекеме ишкалардын жетекчилеринин катышуусу менен өтө жогорку деңгээлде өттү. Андан сырткары ушул бардык жерлерде дагы, бардык мекемелерде, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, айыл аймактарында бул майрам дагы өз деңгээлинде өтүп жатат. Майрамдык иш-чаранын соңунда кыргыз тилинин кадыр-баркын көтөрүп, жаштарга татыктуу билим берип келе жаткан бир катар мугалимдерге сыйлыктар тапшырылды. Назгүл Абдрахманова, Бакыт Саитов, жаңылыктар. Мамлекеттик тилинин 36 жылдыгына арналган иш-чаранын салтанаттуу бөлүгүн жабык деп жарыялайбыз. 2026 жылы боло турган Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоо мурдагыдан өзгөчөлүнүп анткени буга чейин 36 округ болгон болсо, келерки шайлоодо 6га кыскарып 30 округ болушу күтүлөт. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Баткен шаарында өткөрүлгөн жыйында айтты. Шайлоодо дагы кандай өзгөрүүлөр болот, бул тууралуу алдыда.
Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, аймактык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, жергиликтүү кеңештин депутаттары жана айыл өкмөт башчылары катышкан жыйында негизги маселе катары алдыдагы шайлоонун жүрүш тартиби болду. Талапкерлерди кароо тартиби жана коомчулукта кызуу талкууланып жаткан округдарынын кыскартылышы боюнча суроолорго түшүндүрмө берилди. Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Мекимбек Абдалиев шайлоо комиссияларына киргизилип жаткан өзгөрүүлөргө токтолду. 3 мандат болгону менен жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлерди бир шайлоочу, бир гана кандидатты талапкерге добуш бере алат. Анан Кыргызстан боюнча 30 округ болот. Көпчүлүгү бизге суроо берип атышат. Округтарда канчадан шайлоочу болот бир шайлоо округунда деп. Буну биз ушу президенттик шайлоонун жарыялагандан кийин тизмени алабыз. Кыргызстанда канча шайлоочу болсо, ошол шайлоочуну 30 округга бөлөбүз. Анан округтар, мен азыр так эмес, как мисал катары айтып кетейин, образын айтып кетейин. 140 миң деп мындай образын айтсак, 140 миң шайлоочусу бар, бир шайлоо округу болуп калат. Азыр 30 округга Кыргызстан бөлүндү да. Ошондо азыр ошол Жыйын суроо жооп форматында уланып шайлоо округдарынын кыскаруусу боюнча коомдо кызуу талкууланып жаткан маселе да көтөрүлдү. Маалымат кылайык, жаңы мыйзам долбоорунда бир мандаттуу шайлоо округдарынын саны көбөйүп, партиялык тизме менен депутаттарды шайлоо тартиби өзгөрүшү ыктымал. Эгер мыйзам кабыл алынса, жогорку кеңештеги депутаттардын саны 90дон ашпайт. Сизге суроо бергим келди. Биз жакында көчкөн атабыз, жаңы досторайында. Анан азыр эртең 31 ноябрда болот деген ишкер бар. Ошого биз кайсы жерден шайлоо өтөбүз биздин элде. Ошол маселени карап берип койсоңуздар. Абдан туура суроо бердиңиз. Азыр бул орусча айтканда досрочный выбор болуп калды. Кайсы гана мыйзам мөөнөт болбосун, досрочный выбор болгондо 3төн 1-ине кыскартылат. Мисалы, агитационный период мурун 1 ай берилсе, азыр 20 күн болот. Ошондой эле азыр президенттин указы чыгып, биз борбордук шайлоо комиссия Кыргызстан боюнча ар бир округдун тизмесин түзгөнгө чейин, эгерде азыркы учетто турган жериңиздерден жаңы учетко турсаңыздар, анда жаңы учетко койгон жерден бересиздер, то есть добуштан өтөсүздөр, шайлоодон өтөсүздөр. Жок, эгер ал числодон кийин болуп кала турган болсо, мурун пропискаңар кайсыл жерде болсо, база ошол жактан чыгат, ошол жактан берип каласыздар. Бүгүнкү жыйын өтө пайдалуу болду. Эми баары бир жашоо улангандан кийин жогорку кеңеш деген керек экен. Азыр жогорку кеңеш тарайт деген имиштер болуп атат. Эгер тарап кала турган болсо, ыкчам тез арада жогорку кеңешти кайрадан шайлоо жарыялап, тез арада жогорку кеңеш депутаттарын шайлап албасак, бизде мыйзамдар утур өзгөрүп турат, керек да, бул керек нерсе негизи. Облус башчысы Айбек Шаменов жыйындын катышуучуларына коррупцияга жол бербестен мыйзамды так сактоо зарылдыгын баса белгиледи. Ошондой эле ар бир добуш өлкөнүн келечегин аныктаарын эске салып, жарандарды жоопкерчиликтүү болууга чакырды. Эң негизгиси сатылбай добуштарды берип беребиз. Өзгөрүп добуштарды сатпагыла. Элге добуштарды бериш керек. Адилеттүү урматтуу президентибиз адилеттүү мыйзам чегинде кылып берейин деп атат. Бирок көп нерсе эл өзүнөн да. Кандай кызыкчылыктар бар, эмне бар, сатылбай өзү билиш керек да. Ошону урматтууларда ошону жеткириш керек да, элге сатылбай мыйзам чегинде иш кылып. Расмий маалымат кылайык, өлкө боюнча шайлоочулардын саны учурда 3,7 миллионго жакын. Шайлоого катышуу көрсөткүчү 50%дын тегерегинде болуп келген. Ошондуктан борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү жана жергиликтүү бийлик шайлоочуларды активдүү катышууга чакырууда. Эң негизгиси мына сиздер жалпы Кыргызстан башыбыздан өткөрдүк, бирок сиздер түздөн-түз көрдүңүздөр, мамлекетибизде тынчтык болсун. Айбегим Набиева, Расул Акматов, жаңылыктар. Лейлек районунда кырсыктардын тобокелин азайтуу күнүнө арналган жаш куткаруучулар арасында сынак өткөрүлдү. Райондогу орто мектептерден жалпы 12 команда катышып, кырсык же кокустук катталган учурда өзүн алып жүрүү, коопсуздук эрежелерин өздөштүрүү, куткаруу иштеринде ыкчам, шамдагай, так жана командалык ишти уюштуруу жөндөмү көрсөтүлдү. Иш-чара жаш куткаруучулардын патриоттук сезимин күчөтүү жана кырсыктарды азайтууну максаттайт. Сынактын жыйынтыгы менен эң мыкты команда тандалып алынып, облустук турга жолдомо алат.
Бүгүнкү күндө Баткен облусунун аймагында кырсыктардын тобокелдиктерин азайтуу күнүнө карата жаш ыктыярдуу куткаруучулардын мелдешин өткөрүү боюнча иш-чаралар өткөрүлүп атат. Буга Лейлек району аймагында жайгашкан орто мектептерден 12 команда келип катышып атат. Анын ичинен таңдалып эң мыктысы дегилген команда 24 күнү облустук деңгээлде өткөрүлүүчү иш-чарага катышууга бүгүнкү күндө азыр ушул жерде калыстардын эмесин таңдоосунда таңдалып атат. Мунун максаты ушул куткаруучулардын патриоттук сезимдерин жогорулатуу жана ар кандай кырсыктарда куткарууга жардам көрсөтүү болуп эсептелет. Биз буга чейин 2 жылдан бери бул иш-чарага катышып жүрөбүз. 2 жыл болду башталганына. Биз Кулун айылынан келдик, Ленин орто мектеби. Агайыбыз Чаканов, Качанов Абдилла. Ошол агайым аштырат. 2 жылдан бери келип катышып атабыз. Мына азыр жарыш өтүп атат, жакшы жоңгорку деңгээлде өтүп атат. Шыпыргы өмүр аталышындагы спектакль Баткен шаарында коюлду. Аталган спектакль Нарын облустук академиялык музыкалык драма театрынын чыгармачыл жамааты тарабынан даярдалган. Кыргыз эл акыны Кожекелди Култегиндин поэмасынын негизинде жазылган. Көрүүчүлөргө кандай таасир калтырды Шарлота Эшматова айтып берет. Нарындыктар, Баткенге келдик. Эми уят болбой, аябай жакшы ойноп, сыймыктуу болуп, сыйлуу болуп кетип калалы. Нарын театрынын жамааты спектакльге даярданып жатышат. Байыркынын батасындай таңдатты, аянып турмадан калган жап-жалгыз таянып тур Москвада Шыпыргы өмүр спектаклиндеги башкы каармандын образын кыргыз элине жана Фергана өрөөнүнө таанымал болгон Манаң Палбандын образын актер Дөөлөтбек Мөңгүбек уулу жараткан. Анын айтымында бул роль өзүнүн жашоо образына жакын болгондуктан каарман менен өзүн байланыштырып ойноого мүмкүнчүлүк болгон. Мен үчүн бул ролду ойнош мага ырахат да, бир өлө бир кайф, тердеп кургап бир болушунча энеге чачып ойноп аласың да, бир сонунда. Кыйналдым, кысталдым, тим эле образ таппай куурадым деп деле айта албайм. Мен анткени өзүмдүн кесибим ушул, профессиям ушул. Мен антип айтыштан алысмын. Мен бул ролду сүйөм. 5-6 жыл болду жаралганына. Биздин театрдын репертуарында азыр аябагандай актуалдуу, аябагандай көп коюлган спектакльдердин арасына кирет. Шыпыргы өмүр спектакли кыргыз эл акыны Кожекелди Култегиндин поэмасынын негизинде жазылган. Режиссер Шамбет Мендибайыров сахналаштырган. Спектакль миграциядагы турмуш, ата журтка болгон сагыныч жана коомдук көйгөйлөрдү терең чагылдырат. Көрүүчүлөрдүн жылуу кабыл алуусу узак кол чабуулардан байкалып турду. Окуучулар менен кошо келгенмин. Балдарга да жакты деп ойлоймун. Тарбиялык мааниси өтө зор. Терең, өтө мындай татаал спектакль экен. Нарындыктарга аябай чоң ыраазычылык билдиремин. Биздин жергебизге ушундай маданий иш-чаралар менен келип, өздөрүн жакшы спектакльни коюп берип, бизди кубандырды. Окуучулар дагы аябай жакшы ыраазы болуп жөнөштү. Спектакльди жергиликтүү бийлик өкүлдөрү көрүштү. Алар театрдын жалпы жамаатына ыраазычылык каттарын тапшырышты. Сиздер ошол азыр учурда Кыргыз Республикасында Кыргыз Республикасы өлүмү жолунда, анын ичинде маданият тармагына президентибиз тарабынан өзгөчө көңүл бурулуп, акыркы 5 жылда дейбизби, акыркы жылдары өтө маданият тармагы өлүмү жолунда, анын ичинен өзгөчө баса белгилеп кетким келет. Баткен облусу менен Нарын облусунун ортосунда
өзгөчө кызматташуу байкалууда. Нарын облустук академиялык музыкалык драма театрынын Баткен шаарына келип спектакль коюшу эки аймактын маданий кызматташтыгын чындап гана тең болбостон чыгармачыл жамааттар үчүн өз ара тажрыйба алмашууга да мүмкүнчүлүк боло алат. Опыт алмашуу, театрлар бири-бирин кыдырып ынтымактуу биримдетүү, элге кызмат кылуу деген максатта келдик. Биз азыр болсо ошо миграцияны токтотуу, миграцияда кандай маселелер, кандай көйгөйлөр болот экен, ошону козгоп, ошону элге көрсөтүп берели деп Кожогелди Култегиндин калемине таандык Шыпыргы өмүр спектаклин ушул жака тартуулаганы келдик. Аталган спектакль облустун район шаарларында көрүүчүлөргө тартууланууда. Шарлотта Эшматова, Бексултан Гайрытбек уулу, жаңылыктар. Бул жана башка кабарларды биздин социалдык баракчалардан да таанышсаңыздар болот. Эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.